туризмдин пайдасынан зыяны көп болушу мүмкүнбү? Ошентип ойлогон адамдар да бар. Испанияда ири нааразылык акциялары болду. Андагы айрым жергиликтүү тургундар массалык туризм ижара акысын көтөрүп, аларды оор абалга кептеп жатат дешет. Японияда Фуджи тоосу мыкты көрүнгөн бул жерди туристтер булгап, унааларын туура эмес токтото беришкен. Андан тажаган аткаминерлер ал жерди убактылуу жапкан. Италия. Венецияда адам ашыкча көбөйүп, туристтик сезон кызыган убакта пилоттук түрдө бир күнгө келген саякатчылар үчүн 5 евро өлчөмүндөгү төлөм киргизилди. Ага айлана чөйрөгө тийгизген таасири жана тарыхый жерлерге келтирилген зыянды кошуңуз. Бирок туризмдин экономикалык дагы пайдасы бар. 2023 жылы туризм 3,3 триллион долларды, же дүйнөлүк ички дүң продукциянын 3%-ын түзгөн. Ал эми дүйнөдө 10 адамдын бирөөсү туризмден киреше табат. Туризмди коргоо үчүн айрым өлкөлөр бул секторго өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Даниядагы пилоттук долбоордо велосипед тебүү же таштанды чогултуу сыяктуу иштер үчүн туристтерге бекер белектер берилет. Панамада дениз ташбакаларын жоопкерчиликсиз куруучулардан коргоо үчүн аларга мыйзамдуу укуктар берилди. Ал эми Сингапурда бир мейманкана туристтерден калган тамак аш калдыктарынан үй тиричилигинде колдонсо боло турган суу өндүрүп жатат.